Assalamu alaikum. Орны жакшысаң өлім ашкері қылат дейді. Жақында International Transparency ұйымының дүниеде коррупцияның деңгейі бойынша малымдамасы шықты. Ошол жердегі біздің позициябыз дагы начарлаптыр. 144-ші орында экенбиз. Уганда менен Камерун сыяктуу африкалык мамлекеттердин катарында болуп калыптырбыз. Эми төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин ушу жемкорлук деген балекет менен баарыбыз эле кезгелип атабыз. Төрөтканада башталат экен, анан өлгөндө көрүңдү сатып алганга чейин барып атасың. Раматтылык Улан Эгизбаев муну иликтеп жазды эле. Айтайын дегеним, айылдарга барганда деле ушул коррупциянын кесепетин аябай көрүп атышат да, бир кагазды, бир документти алыш өлүм деп атат. Бир 15-20 күн, бир ай жөн эле жүрөсүң, аягында акча чыгарып бересиң, ошого бүтөт деп атат. Ошон үчүн ушундай рейтинг болбосун, антирейтинг. Ар бир мекемелерге биз бир протокол тапшырма берели. Эмне үчүн ушундай болуп атат акыбал? Бир иликтеп чыксын, талдап чыксын, ушул багытта иштейли. Экинчиден, ушул коррупция бул оңой эле чечилбейт окшойт, узак мөөнөттөгү маселе окшойт. Балким мектептен тарбия керек, баягы адеп сабагы, иман сабагы деген маселени да көтөрсөк деп ойлоп атам. Ушуну айткым келип атат. Анан дагы бир нерсе, бир фракциянын 10 мүнөтүн берип койсоңуздар, биз абдан ыраазы болот элек. Чоң рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздарбы. Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Бир атадан сураган экен, кайсыл балаңызды жакшы көрөсүз деп. Ошондо ал айттыр, кайтып келгенчекти сапарда баламды жакшы көрөм, чоңойгончокти кичүү баламды жакшы көрөм, айыккан чакты ооруп аткан баламды жакшы көрөм, бутуна турган чакты колу жука жарды баламды жакшы көрөм деп. Кыргызстандын ар бир айылы, ар бир булуң бурчу биздин мойнубузда өтүлүн алганбыз. Бардыгына тегиз кам көрүшүбүз керек, кызмат кылышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө эң көп каржы алып турган, жардамга муктаж болуп турган, башына иш түшүп турган бир регион бар, анын аты Баткен облусу. Быйылкы көңүлдү ушул облуска көбүрөөк бөлсөк, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кылсак абдан жакшы болот эле. Ошон үчүн бир топ сунуштарым бар эле. Биринчиден, чек ара маселеси жөн эле сүйлөшүү менен бүтпөйт экен, көрдүңүздөр. Армия күчтүү болуш керек экен, ошон үчүн армияга модернизацияга абдан чоң көңүл бөлөлү, бул өтө маанилүү. Каражат бөлүш керек болсо каражат бөлөлү. Биздин аскерлерге чоң рахмат. Экинчиден, чек ара маселесин чечиш үчүн ал жактын адамдар көчүп кетип калбаш керек. Биз Баткен элине рахмат айталы. Ошол жерде ушунча кыйынчылыкка карабастан жашап атканына. Жапырт көчүп кетип калса, маселенин бардыгы ошондо чыгат. Көчүп кетпеш үчүн иш, жумуш орундарын түзүш керек. Билем азыр мамлекеттин чама чаркы чектелүү. Ошон үчүн ишкерлерге шарт түзүп берели. Ким эгерде ошол жакта жумуш орундарын түзсө, ошолорго налоговый каникул болбайлыбы? 5 жылга налогтон бошотолу. Ким эгерде фабрика курса, цех курса, завод курса, жумуш орундарын түзсө, бул өтө маанилүү. Үчүнчүсү, биз билгенден быйыл 11,5 миллиард сом айыл чарбаны колдоого бөлүнөт деп атат. Ошону жеке колдорго бербестен, жеке колдорго берсең көпөсөр алат экен да, иштетип коет экен, эртең бир күнү дайын таппай калабыз. Андан көрү мен суранат элем, ушул Баткен жергесине суу чыгаралы. Анткени ким барса билет. Кадамжайдан Лелекке чейин мындай такыр жерлер аябай көп. Ушул багытта иштейли. Анан жолдорун курууга көңүл бөлөлү. Анткени өткөндө көрдүңүздөр. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз ушуну айтып элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү. Ошол жерде барып акыбалды караган, бул өтө маанилүү нерсе. Анан биздин Султанбай агайыбыздын дагы бир сөздөрү бар экен. Фонд түзөлү, биздин фракция өзүнүн айлыгын которуп бергенге даяр. Баткенди колдош боюнча. Анда эмес азыр Султанбай агай да сөз берели, өзүнүн ойлорун, сунуштарын айтсын. Чоң рахмат.